бетимди гель менен жууп аламын. 1402 деген артикулдагы бет аябай сонун тазалайт. Кургатуу ыкмаларында туура аткарыңыздар. Андан соңку биздин көзүбүздүн астыбызга мимический морщиналарга омолаживающий сыворотка контур глаз деп аталат. Бунун артикулу 1405. Сыворотка контур глазды караңыздар, массажный движение менен бетибизге видеодо кылып коюп алабыз. Сывороткадан кийин мен күндүзү болсо күндүзгү крем, түндү болсо түнкү крем коем. Мына видеодогу күндүзгү крем. Буну караңыздар, 1404 артикулу күндүзү коебуз. SPF дагы бар ичинде. Караңыздар, коюу ыкмаларын туура аткарыбыз керек. Бетибизге похлопывающий движение менен кылышыбыз керек. Чалып кремди массаж кылып шыйпашыбыз керек да. Биринчи колубузга сүртөбүз, андан соң бетибизге бардык мойнуларыбызды дагы унутпашыбыз керек. BB крем бул тональный эмес, бул крем жөн эле как обычный кремге окшош, 1406. Буну биз күн ордуна койсок болот да. Күндүзү күн ысыкта SPF менен бетти коргоочу, жана дагы бетибизге койгондо бул дагы жылмакай кылып, өтө жумшак кылып, сонун кылып коет. Бул да естественный макияж менен жүрөм дегендерге дагы өтө ыңгайлуу. Жана дагы эмне үчүн Perfection сериясын тандап десеңиздер, анда бунун өзгөчө натуралдуулугу, көбүрөөк баягы жакшы пайдалуу чөптөрү жасалган үчүн мага ушул Perfection сериясы жакты. Бардык кожаларга ыңгайлуу, бул кожалардын любой типине боло берет. Андан соңку бул Merlin Mathieu деген французский өзгөчө сунуштар өзү колдонот. Жана Perfection сериясындагы ночной креми дагы бар. Аны мен өзүм мынакей сиздер менен видео монтаждагыча уже түн болуп калыптыр. Ошондуктан мен ночной кремди да көрсөтөйүн деп чечтим. Бетибизди ошондой эле ыкма менен бетибизди жууп алып, ночной кремди коебуз. Сыворотка контурду да койсоңуздар болот. Эгер видео жаккан болсо класс басабыз, жана дагы подписка болобуз, колдонуп басабыз, дагы да видеолорго